Ишканада бир аз түшүнбөстүктөн улам жетекчи мага сөгүш жарыялады. Мен ага каршы эмесмин, кылган күнөөмдү мойнума алам. Бирок жакында улуттук кадрлар резервине кирүү үчүн кадр кызматына документтеримди тапшыргам. Эми ошол тартиптик жазаны жок кылып салганга кандай мүмкүнчүлүк бар? Себеби башка кызматка кеткен учурда деле анын залакасы тийиши мүмкүнбү мага? Түшүнүктүү. Бул жерде бул тартиптик жаза сиздин кийинки жумуштарыңызга өтө деле чоң таасирин тийгизбейт. Негизи эле таасирин тийгизбейт, эгерде бул тартиптик жаза жоюлган болсо. Эгер жоюла элек болсо, албетте бул тартиптик жаза каралат. Эгерде сиз ошол ишканадан, жумуштан көтөрүлүшүңүз керек болсо, ошондой учурларда тартиптик жаза сөзсүз түрдө жетекчилик тарабынан мындай мааниге ээ документ. Ал эми 1 жыл бою сиз кынтыксыз жүрүп турсаңыз, кошумча андан кийин дагы тартиптик чара сизге колдонулбаса, анда бул 1 жыл бою гана жарактуу болот. 1 жылдан кийин ал мындай алынып салынат. Жокко эсе. Андан кийин ошол 1 жыл мурда же 2 жыл мурдагы тартиптик чараларыңарды мындай алып чыгып, сизди кийинки жумушуңузда мындай анын өзүнүн мындай таасирин бериши мүмкүн эмес. Ошондуктан бул сизге бул эми ар бир ишканада болуп турчу чаралар эч кандай сизге чоң коркунуч алып келбейт, албетте. Бирок дагы айта кетчү нерсе, бул ошол кайсыл жетекчи тарабынан сизге берилген болсо, эгерде сиз өзүңүздү жакшы иштеп көрсөтө алсаңыз, же болбосо сизге бир сый дейбизби, баягы тартиптик жетекчи деген тартиптик жаза эле бербейт да, жакшы иштегендерге мындай сый алсак грамоталарды берет, атайын мындай сыйлуу белектерди берет. Ошондой сыйлуу белектерди бербей сизге, сиздин ошол тартиптик жазаңызды алып салышы мүмкүн. Бул сиздин жетекчиңиздин демилгеси менен, сиздин өзүңүздүн бөлүм башчы дейбизби, же өзүңүздүн сунушуңуз менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө тартиптик жазаңыз 1 жылга жетпеген болсо, анда жогоруда айтпадымбы, жетекчи өзүнүн демилгеси менен же атайын сунуш менен бул тартиптик жазаны мындай жокко чыгарып салса болот. Демек, сиз өзүңүздүн жумушуңузда өзүңүздү мыкты жака, жакшы жака көрсөтө алсаңыз, анда бул тартиптик жаза мындай маселе болбойт. Ал эми эгерде ал тартиптик жазаңыз 1 жылга жакындап калган болсо, анда 1 жылдан кийин бул тартиптик жаза мындай күчүн жоготот. Ал тартиптик жаза берилген эмес деп саналат. 149-берене тартиптик жазанын колдонулуу мөөнөтү. Тартиптик жаза ал колдонулгандан кийин 1 жыл бою жарактуу болот. Эгерде ошол мөөнөттүн ичинде кызматкерге жаңы тартиптик жаза берилбесе, ал тартиптик жаза берилген эмес деп эсептелет. Тартиптик жаза колдонгон иш берүүчү аны 1 жыл өткөнгө чейин өзүнүн демилгеси боюнча, кызматкердин өтүнүчү боюнча, кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органынын же кызматкердин түздөн түз жетекчисинин расмий өтүнмөсү боюнча алып салууга укуктуу.